Кыргызстандагы курулуп жаткан ГЭСтер, ири ГЭСтер. Камбарата 1 ГЭС 1860 мегаватт, Жогорку Нарын Каскад ГЭСи 237 мегаватт, Куланак ГЭС 100 мегаватт. Реконструкция болуп жаткан ГЭСтер 3 Коргон ГЭСи 36 мегаватт, эмдиги жылы ишке кирет. Токтогул ГЭСи 240 мегаватт, 60 мегаватты кирди. Быйыл дагы 60 мегаватт ишке кирет. Лебединовка ГЭСи 9,2 мегаватт, Атбашы ГЭСи 5,5 мегаватт. Реконструкция бүттү. Курулуп жаткан Чакан ГЭСтер, Балас Аруу, Талас облусу, Манас району 25 мегаватт. Лейлек, Баткен облусу, Лейлек району 6 мегаватт. Көгарт, Жалал Абад облусу, Сузак району 6,7 мегаватт. Тосту, Жалал Абад облусу, Аксы району 1 мегаватт. Алабаш, Ысык көл облусу, Тоң району 4,5 мегаватт. Ысык Ата, Чүй облусу, Ысык Ата району 4 мегаватт. Кайнама, Жалал Абад облусу, Токтогул району 9,6 мегаватт. Буйга 1, Ош облусу, Карагулжа району 6 мегаватт. Кожо Кайыр, Баткен облусу 0,3 мегаватт. Айгыр Жал, Жалал Абад облусу, Сузак району 2,4 мегаватт. Кыштут, Баткен облусу, Баткен району 1 мегаватт. Исфайрам 1, Баткен облусу 4 мегаватт. Белес, Баткен облусу, Лейлек району 0,54 мегаватт. Аксы, Жалал Абад облусу 2,6 мегаватт. Курак Тектир, Ош облусу, Ноокат району 1,2 мегаватт. Ленинполь, Талас облусу, Бакай Ата району 2,3 мегаватт. CNA Energy жоопкерчилиги чектелген коому, Чүй облусу, Кемин району 2 мегаватт. 2024 жылы ишке кире турган ГЭСтер: Актерек, Ысык көл облусу, Жети Өгүз району 4 мегаватт. Саркент, Баткен облусу, Лейлек району 2 мегаватт. Турген, Ысык көл облусу, Ак суу району 5 мегаватт. Шамси, Чүй облусу, Чүй району 10 мегаватт. Боз Учук, Ысык көл облусу, Ак суу району 0,7 мегаватт. Жергес, Ысык көл облусу, Ак суу району 6,2 мегаватт. Каражыгач, Жалал Абад облусу, Токтогул району 1 мегаватт. Сарыташ, Жалал Абад облусу, Токтогул району 1 мегаватт. Аманат, Чүй облусу, Ысык Ата району 0,15 мегаватт. Адын Үңкүр, Ош облусу, Кара суу району 0,185 мегаватт. CNA Energy жоопкерчилиги чектелген коому, Чүй облусу, Кемин району 12 мегаватт. Бишкек Солар ишканасы Ысык көл районунун Тору Айгыр айылында кубаттуулугу 300 мегаватт күн электр станциясын куруу долбоорун баштады. Ошондой эле Ысык көл көмөк чордонуна чейин 220 киловольт электр берүү линиясын куруу иштери жүргүзүлүүдө. Метрум Тек ишканасы Ысык көл облусунун Тоң районунда пландалган кубаттуулугу 10 мегаватт болгон Шамал электр станциясын куруу боюнча долбоорду ишке ашырууну баштады. 500 мегаватт күн электр станциясын куруу максатында Ryzen компаниясы менен меморандум түзүлгөн.